18-бөлүм. Жеремияга Теңирден болгон сөз. Карапачынын үйүнө түш. Ошол жерде мен сага өзүмдүн сөздөрүмдү айтам. Ошондо мен карапачынын үйүнө түштүм. Ал карапа жасаган тегерек куралда өз ишин жасап жатыптыр. Карапачы топурактан жасап жаткан идиш анын колунда бузулуп калды. Ошондо ал кайрадан ошол топурактан өзү каалаган башка бир идиш жасады. Ошондо мага Теңирден сөз болду. Ысрайыл, мен силерге ушул карапачы кылгандай кыла албайт бекем дейт Теңир. Карапачынын колунда топурак кандай болсо, силер да менин колумда ошондойсуңар. Ысрайыл, кээде мен кайсы бир эл же падышачылык жөнүндө анын тамырын жулам, талкалайм, жок кылам деп айтам. Бирок мен айткан ошол эл өзүнүн жаман иштеринен баш тартса, мен аларга жамандык кылам деген оюмдан кайтам. Ал эми кээде мен кайсы бир эл же падышачылык жөнүндө аны орнотом, жана бекемдейм деп айтам. Бирок алар менин көз алдымда жамандык кылып, менин үнүмдү укпай турган болсо, мен аларга ырайым кылам деген оюмдан кайтам. Ошондуктан Жүйүттүн адамдарына жана Иерусалимдин тургундарына айт. Теңир мындай дейт: мына, мен силерге жамандык даярдап жатам, силерге каршы жамандык ойлоп жатам. Ошондуктан ар бириңер өзүңөрдүн жаман жолуңардан бурулгула, жолдоруңарды жана иштериңерди оңдогула. Бирок алар мындай деп айтышат: үмүт кылба, биз өзүбүздүн оюбуз боюнча жашайбыз. Ар бирибиз жаман жүрөгүбүздүн өжөрлүгү боюнча иш кылабыз. Ошондуктан Теңир мындай дейт: элдер арасынан сурагыла, ушундай нерсени уккан адам бар бекен? Ысрайыл кызы өтө жийиркеничтүү иштерди кылды. Лебанон тоосунун чокусунан кар кетеби? Башка жерлерден аккан мууздак суулар соолуп калабы? Менин элим болсо мени таштап кетти. Алар жалган кудайларга жыпар жыттуу зат түтүтүп жатышат. Өз жолдорунда мүдүрүлүштү. Салынбаган жол менен жүрүш үчүн, өздөрүнүн жерин көргөн элдин үрөйүн учурган жер кылыш үчүн, түбөлүк шылдыңга калтырыш үчүн байыркы жолдорун ташташты. Ошондуктан ал жер менен өткөн ар бир адам таң калып, башын чайкайт. Аларды чыгыш шамалы сыяктуу душмандын көз алдында сапырам. Башына мүшкүл түшкөн күнү аларга жүзүмдү бурбастан аркамды салам. Алар болсо, келгиле, Жеремияга каршы жаман ой түзөбүз. Анткени ыйык кызмат кылуучунун мыйзамы, акылмандын кеңеши, пайгамбардын сөзү жогол элек. Келгиле, аны тилибиз менен өлтүрүп, сөзүн укпай коебуз деп айтышты. Мени ук, Теңир, менин душмандарымдын үнүн ук. Жакшылыкка жамандык кылса болобу? Алар болсо менин жаным үчүн оор казып жатышат. Алар жөнүндө жакшы нерсе айтыш үчүн, сенин каарыңды алардан кайт кылдырыш үчүн өзүңдүн алдыңда турганымды эстегин. Ошондуктан алардын балдарын ачаарчылыкка калтыр. Аларды кылыч менен кыр. Алардын аялдары баласыз калышсын, жесир калышсын. Күйөөлөрү өлүмгө берилсин. Уландары майданда кылычтан кырылсын. Сен аларга күтүлбөгөн жерден аскерлерди каптатканда, алардын үйлөрүнөн өкүрөк угулуп турсун. Анткени алар мени колго түшүрүш үчүн оор казып жатышат. Буттарым үчүн жашыруун тузак тартып коюшту. Бирок сен, Теңир, алардын мени өлтүрүш үчүн ойлогон баардык ойлорун билесиң. Алардын анкоорлугун кечирбе. Алардын сенин алдыңдагы күнөөсүн унутпа. Алар сенин алдыңда кулатылсын. Аларды өзүң каарданып жатканда жазала.